Эмгекменен окуган бала эмгекчиликке, адамгерчиликке үйрөткөн бала ар дайым мисалы үчүн жана деле эметпеди улам көтөрөдөн улам ошонун баары билим кишисине жардам берет да. Мисалы үчүн бизнес ачканга деле билим керек, машина айдаганга деле права керек, праваны окуп алсаң өзүңө да жакшы дегендей да эми кыскача. Дагы ата-энеден балага байлык билим эне бар. Ата-эне балага билим берсе, ошончо бул нерсечи. Убактылуу байлык колдон кирип болуп эсептелинет да, ал атадан балага эч качан калбайт. Ата-энеден билим гана керек. Жакшы билим берсек, ошону бере алсак, баланын нар жанында фундаменти баардык нерсеси түзөлөт деген мааниден. Жакшы. Ата-эне балдарга деген биздин калтырган банковский счёттарыбыз эмес, байлыктарыбыз эмес, чоң особняктар эмес, жакшы тарбия калтырсак, ошол чоң байлык деген жок экен. Ата-эне баласын эмгекке үйрөтүп, эмгек менен тарбиялап, эмгек менен максатына жетет деген түшүндүргөн видеодо түшүндүм өзүм. Акча бул суу сыяктуу агып кетет деп аягында суунун ичине кирип кетти го акчачы. Ошондой эле эмгек менен сен деңизди да багынта аласың. Акча эчтекени чечпейт. Биринчи өзүң эмгегиң, анан китепти карап туруп анан кийин тиги эмелер калактарын алып келди го. Ошо билим анан эмгек менен максатыңа жете аласың, деңизди да багынта аласың дегенди түшүндүм. Бүгүн бар, эртең жок. Ал эми ата-эненин балага берген билими кандай бала жаралды? Бул өмүрдөн өткүчөктү жүрөгү менен кошо жашай турчу, эч кандай ажырап кетпеген, бөлүнбөгөн нерсе болуп эсептелет экен. Бул мугалим деген түйшүктүү кесип деп атпайбызбы? Мугалимден дагы эң жогорку даражалуу кесипти аткарган бул ата-эне экен. Ата-эне деген кесип дагы мугалим сыяктуу оор кесиптердин бири болуп эсептелет экен. Мисалы, бала тарбиялоодо кыйналып жатасыздарбы? Бала улам жаш өзгөчөлүгүнө жараша балдардын кылык жоругу өсүп атат, ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат, чөйрөдөн таасир этип атат, мектептеги балдардан таасир этиши мүмкүн, ар кандай таасирлер көп. Ошондой кыйналып атам деген ата-энелер барбы? Мисалы, баламды тарбиялоодон кыйналып атам деп. Оюңузду айтып бериңиз. Агрессиясын көрсөтөт. Анан жай түшүндүрсөм, ошол түшүнүш берген. Башкача түшүндүрдүм, Бир сөз айтсаңыз эле жини келет. Сөз көтөрө албайт. Ата үчүн билим экен да. Билим энелердин эмеси кандай? Кыз кишини тарбиялаш чоңоюп калганыбызга телефон баламды окутуп койчумун да. Анан ушул мектептин директорлору менен мактап, жакшы балаңыз деп жакшы өстүрүп билем кызыбыз кичине кыз кишини тарбиялашсыңдар дейт. Ал жерде 2-3 кызды, 4-5 кызды тарбиялап аткан энелерге орден тагып койсо болот. Сизге азыр кызыңызды тарбиялоо кыйынчылыкка учурап аткан. Ketken okşaybız, bananı koyup şılgıdık, baylıklı suyup koktoyduk, banadan günde adıstak, başkaca kakatladık, ümit atman eneler, yüzde çarpadık, toy topurdu şılgı olup, tünde tünlüydü bol boduk, çayxana kafe pazarda, koşuluştum oyladık, bananı taşta banketti,
oynadık. Kiliteden uygun ümit yok, Tarbiye'minin ümit yok. Telefonda koymadık. Koşuna kulun dost benim, uşaklaşkan atene. Balanı koyup pulttenin, uçaklaşkan atene. Balam yaşlı boylu, bul ömür ötüp batene. Balaga meyrim vermesek, hareketlerden başkalar, bul da çok bir mesele. Эми урматтуу ата-энелер, бул видео сиздерди жазалоо эмес же ушундай кылып жатасыңар эмес. Ушул видеодон таасир алып сиздерге мондай баракчаларды таратайын. Ушул видеодон эмнени көрдүңүздөр, эмне деп ойлоп калдыңыздар, анан эмне деп жыйынтык чыгардыңыздар. Азыр көргөн нерселердин артынан жыйынтык чыгарып, бардык жагынан ойду оңдоого аракет кылабыз. Мектеп менен бирге иш алып барабыз. Мектеп менен бирге иш алып барып, жакшы иш чараларды жүргүзсөк болот. Бардыгы биздин колубузда оңдосок болот. Келечеги алдыда жыйынтык чыгардыңыз. Видео жөнүндө. Мен окуйм. Видеода ата-эне менен балдар балдарга көңүл бурбастан тойдо эс алууда акча табуу менен алек болуп жатканын көрдүк да. Ойлодум, менин оюм канча убакыт шартыбыз болбосо дагы убакыт бөлүп ар дайым сүйлөшүп эмне менен алек болуп жатканын, кандай проблема бар экенин билип жүрүп. Жыйынтык балдарга көп көңүл буруп, туура жол көрсөтүп, ар дайым бала менен сүйлөшүп, бала менен колдосуп, тартибин сезди. Деп жыйынтык чыгардыңыз, андан кийин бүткөнүңүздөр окуй бериңиз. Ата-эне балага көңүл бөлүү керек. Көрдүм, атайын убакыт керек, балага жыйынтык чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Ата-эне мен ойлодум көрүп алып. Ата-эне саякаттап биз тойлоп жүрсөк баланы ким карайт? Кароосуз калат да бала. Ким тарбия берет ата-энеге? Жыйынтык ата-эне балага жакшы көңүл буруу керек, баарлашуу керек, оюнуш керек, биз акылыбызды айтып турушубуз керек. Деп жыйынтык чыгардыңыз. Видеодон, Мени окуй бериңиз. Ата-эне балдарга жакшы тарбия бериш керек. Мен ойлойм, ата-энеси мугалим менен тыгыз байланышта болуп, балага дагы туура мугалим жөнүндө туура сүйлөшүш керек, маалымат берип туруш керек. Анан мугалим менен ата-эне тыгыз байланышта болуп, ата-эне дагы азыр бүт эле жумуш, анан акча деп ошого байланыштуу болуп, эртең менен эрте кетет, кеч келет, көпкө көңүл бурбай атат да, ошондуктан да балдарга ошону менен тыгыз байланыштуу болуп, ата-энеге караш керек да, акча төлөш деп. Азыр бүт эле ошондой болуп калды, жумуш акча. Видеодон көргөндөй, мисалы үчүн ата-эне телефондо турат, ата-эне саякатка жүрөт, ата-эне тойдо жүрөт. Баарыбыз өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Биринчи өзүбүздү тарбияласак, андан кийин тарбиялайт экенбиз. Мындай карасак, саякатка мүмкүнчүлүгү бар ата-энелер эмнеге саякат кылышат? Баланы да тарбиялаганы билиш керек, эс алганы да билиш керек. Бала менен тегиз баарлашып, баланын көңүлүн мындай тоолоп, сүйлөшүп туруш керек да, ар дайымчы. Ошо тыгыз байлашып сүйлөшүп турганда ошондо жыйынтык чыгат деп ойлойм. Ойлодум, бул видеодо баарын өзүбүздөн башташыбыз керек. Анан жыйынтыгында баарлашуу, сырдашуу, бала менен акылдашуу, сырдашып, сырдашсак эле баарын айтып берет деп ойлойм. Көп пикир алышышыбыз керек. Пикир алышыбыз керек экен да. Үй бүлөлүк эмекенде бул мисалы чоң ата чоң энелер деле балдарына неберелерин аябай бошоталар, анан чейин ата деле мындай эме кыла албайт да, баланы жакшы тарбиялап болбой калат. Анын үчүн өзүнчө эме кылыш керек да. Эмненин таасири болуп атат ошо? Ошону көрсөтүп атпайбы, майрамдарда эс алуу эмелеrini көрсөтүп атат да. Баардыгы жүрөт. Энеси менен атасы мисалы телефон көрүп эме кылып атса, Телефон көрүп балдар тыкмалап атат, ата-энеси телефон карап маани бербей атат, баланын чынында маани бере албайт.
Памперстерди телефондо деле чыкпайт эле. Мени карап койчу, памперсинди отуруп койчу деп. ошол эме кылып атышат булар. Ошон үчүн мындай тойду деле убагы менен чакыруу деле болуп атат. Аш тойлор деле эс алуулар деле мындай жайында, кышында эс алуулар бир-бирге болот. Мен ата өзүм эмесин түзүш керек да, ошону үйрөтүш керек балдарга. Мындай кылалы деп акылдап. Сен эжегиңди мындай кылып оку, сабак оку деп ошону эме кылыш керек да. Рахмат. Бөлүп балага карап. А балдарыбыз бирок антпейт да. Алар өзүнчө эме кылып кетип атат да, азык технология баарын көрсөтө атышпайбы? Рахмат. Сиздин оюңуз дагы туура. Мен ата-эненин балага көңүл бурбаганын көрдүм. Өздөрү телефон менен акча, той топур, саякат менен алек болуп, балдарга мээрим жетпей калган. Ойлодум деген жагына биз ата-эне баарлашуу, балдар менен чогуу саякат, балдар менен чогуу китеп окусак, ден соолугуна кам көрсөк, балдарыбызга кылган жакшылыгыбыз деп ойлойм. Жыйынтык деген ата-эне балдарга убакыт бөлбөй калдык. Баарлашуу жок, иштен колубуз бошобой, иш менен алекпиз. Деп жыйынтык чыгардыңыз, Эйгүл башынча. Ата-эне балага көңүл бурбай калды дейм да. Ата-эне балдар менен такыр мындай эмеси жок болуп калды да, байланышы жок болуп калды. Балдарга көңүл бурбай калды. Ойлодум, мындан кийин балама көңүл буруп убакыт бөлүп бергенди ойлонуп калдым. Көбүрөөк телефон эмеден өзүм да алыс болуп, балдар менен кошо бир убакыт бөлүп, ошол убакыт балдар менен болоюн деп. Өзүңүз телефондон алыс болоюн деп ойлоп атасыз, Өзүм да телефондон алыс болуп, ошо балдарыма кичине көбүрөөк жакындап. Мен жыйынтыгы мен көңүл бурбасам, балдарымдын келечеги жок болуп калат го дейм да. Мен азыр өзүмөн баштабасам, ошо менин балдарымда келечеги жок го дейм да. Жакшы. Көрдүм, учурдун замандын көйгөйүн көрдүм. Үй бүлө ичиндеги ата-эненин бала тарбиясына кайдыгерликти көрдүм. Ата-эненин жеке мамилесине, жакшы мамилелерге көңүлүнө муктаж болуп турган балдарды көрдүм. Ойлондум, өз кызыкчылыгыбыз аш, той, соц тармак, анан эл көрсүндүк үчүн жашап, биз өзүбүздүн дагы үй бүлөбүздүн дагы балдарыбыздын да келечегин өзүбүз бузуп жатыптырбыз деп ойлондум. Жыйынтыгында жакшы эне, жакшы жар, үлгүлүү үй бүлөдө бактылуу бала тарбиялаш үчүн өзүбүздү биринчи тарбиялап, балага жакшы менен жаманды айырмалашты үйрөтүп, ийгиликке жетүүгө шарт түзүп берем. Өз мээримиме муктаж болуп жүргөнүн толуктап берем деп жыйынтык айттым. Жакшы. Сиз окуй берсеңиз. Окуй бересиз. Мен жемде азыр эки үй бүлөнүн дагы эмесин көрдүм да, видеодо. Бирөөсү болсо акча менен телефон алып берсем, баардык нерсени кылсам, балдарым өзүмдөн алыс болсун, мен акча табайын, акча менен баардык нерсени кылам деген. Бир жагы болсо ата-эне баягы чоң ата менен чоң апа балдардын небересин тарбиялап аткан үй бүлө тууралуу көрдүм да. Анан ошондой эле бул жерде баягы акчалуулар саякаттап кетип атат, телефондо отурушат, акчанын аркасында уже жүрөгүнө акча сиңип калган да. Акча табыш керек. А балдар эптеп колуна телефон берип койду, балдардын баары келегей тегиз ошо менен жашай берет. Кийин менин акчам менен жашайт деген сыяктуу баягы төлкү калчудай болгон. Тиги чоң ата менен чоң апа болсо, болгон баягы мээримин төгүп, чай ичкенде да кошо отуруп, жандарында сүйлөшүп, балдар менен пикир алышып, ойлорун сурап, ошо эме болгон үчүн булардын балдары уже жарык, мээримдүү, тартиптүү, акыл эстүү балдар болуп чоңойт да. Ошон үчүн мен жыйынтыкка келип, балага өз убагы менен көңүл бөлүп, баланын дагы ой пикирин угуп, аны да түшүнүү менен кабыл алып, мисалы ар бир баланын ар башка характери бар, ар бирөө менен ар башкача сүйлөшүш керек да. Мисалы мен азыр 4 балам бар, 4 менен 4 башкача сүйлөшөм. Мен Нурислам менен ал жугушта, ал менен башка тилде сүйлөшөм. Улуу кызым менен башка, эң күчү кызым болсо ал мынтип айтышып да кетет демем, ал менен башкача сүйлөшөм.
ошон үчүн баягы жыйынтыгында балага ата эне өзү көңүл бөлсө, телефону сырткары акчадан да айманын да табыш керек экен, андан сырткары көңүл бөлсө балага баланын тилин да табат, башка нерсесин да ичинде көйгөй менен жыйынтыгында баланы үй бүлөдө баланы жакшы тарбиялоо бул жана ошо эки семьянын эмеси болуп атпайбы? Ошо балдарыбызга көп көңүл бөлсөк, бөлүшүбүз керек экен балага. Жанагы телефонго отура албай, эки жака барсак дагы балдарыбызга кичине көңүл бөлүпчү. Мен ойлодум ошо балдарыбызга көп көңүл бөлсөк жакшы болуп чоңоет, бала да жакшы жака өзгөрөт. Жыйынтыгыбыз ошо багытты жакшы жака буруп, ошо балдарыбызга жакшы кам көрсөк, бала да жакшы багытта кетет да. Ошо. Эмне деп жыйынтык чыгардыңыз? Жыйынтык ошо көңүл бөлүшүбүз керек. Мен деле экенин көрдүм, ата энеси карабай, чоң апасынан таштап балдар ушинтип иштеп кетип атат. Телефонун көрүп атса, балдарды жакшы караш керек. Өзүбүз телефон көрбөшүбүз керек. Балдардын сабагына көңүл буруш керек. Жыйынтыгында көп көңүл бөлүнүп, сабагына видеосун көрдүм. Ата энеге көңүл балдарга көңүл бурабыз. Акча жашоо каттап атып, ошол балдар көп карабай калат экен. Мен оюмда балдар көп көңүл буруп, өзү сабагын берип, алардын ой пикирлерин угуп, эмнеге жетишпей атат, ошолордун сабактарына биз тыгыз байлашып мугалимдер менен. А жыйынтыгында болсо ошо балама, кызыма жага берип, окутуп, сабагына бир тапшырып, сынабына өзүм ойлойм. Сиз окуп коюңуз. Көрдүм. Азыркы күндөгү ата эне менен балдардын мамилелери, жашоодогу келечекке болгон көз караштары, ойлодум, жашоодогу баардык нерсе башаламан болуп, ар бир нерсе өз ордун жоготуп жатат. Жыйынтык жашоодогу өз ордуларыбызды билип жана балдарга үйрөтүп. Эми урматтуу ата энелер, бул видеодон өзүңүздөрдүн катачылыгыңыздарды көрдүңүздөр деп ойлодум мен дагы. Анан кайра жакшы жыйынтык чыгардыңыздар видео аркылуу. Биринчи өзүмдү оңдойм деп, бул видеонун бере турган нерсеси ушул. Ата эне баласын эмес, баламды оңдойм дебеш керек экен. Биринчи өзүмдү оңдойм, өзүм билим алайын. Баланы оку, моюн, көңүл бөлбөй айта бериңизчи. Азыр эле ойлонуп көрсөңүз, эчтеке гел балам деп, телефонду 5 мүнөт карап коеюн десең 1 саат өтүп кетет, караңызчы, билинбейт. Анткени азгырык телефон деген. Баарыбызды азгырып бүттү. Сизди дагы, балабызды дагы. Анан ошол мейли азыр бүгүн барып жазамыз. Коюп коеюн, кечке мейиңизге түйүп алыңыз. Коюп коеюн деп жанагы эжелер айткандай, алып кел биологияңды, алып кел алгебраңды. Кана, обложкасы барбы? Китебини сыртын эле текшерип койгончу. Бүгүндөн баштап ушул жыйынтык менен иш алып баралы. Андан кийин тарбия мектептин милдетиби же ата эненин аманатыбы деген суроо. Кимиңиздердин оюңуздар кандай? Менин милдети да. Тарбия дейт. Сиздин оюңуз. Эки тараптуу тең багы. Эки жактан тең тарбия берсе, багы кызга кыргыйда кыйдырып коюп, болгон жактан тарбия бере берсе, бул деле багы көптүк да кылбайт, жакшы болот. Мугалим да бериш керек, ата эне дагы. Биз үйдөн эркелетип эле чекесинен сылап эле урушпай көңүлүн карабайбыз, анан мугалимдер да эркелетсе эле анан учуп кетишпейби. Эки жактан тең болуш керек тарбия деген. Негизи ата эне жактан көбүрөөк тарбия болуш керек. Ошондуктан баарыбыздын максатыбыз, сиздин дагы, менин да максатым бир. Демек, баланы туура жолго салуу үчүн баарыбыз биргеликте баарыбыз чогуу чечишибиз керек экен. Эми бул суроо боюнча эки жак тең бирдей аракет кылыш керек деген жыйынтыкка келели. Андан кийин менин жумушум бар. Баламды мектеп тарбиялайм. Мугалим айлык алып жатат деген ата эненин ою бар, Мисалы, ушундай ата энелер бар да. Бирок, урматтуу ата энелер, мугалим балага билим бере алат.
Бирок баланын мүнөзүн, адебин жана адамдык сапаттарын ким калыптандырышы керек? Мугалимдин айлыгы балаңыздын тагдырынан кымбатпы деген суроо. Буга кандай жооп беребиз? Бала деген биздин эртеңки келечегибиз, биздин күзгүбүз да. Биз кандай болсок, балдар ошону алат. Баягы уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат. Бул негизи үй бүлө. Мурда деген ата-эне мугалимди сыйла деп үйрөтчү экен. Мугалим ата-энеңди сыйла деп үйрөтчү экен. Ошентип бала эч жака кача албай, экөөнү тең сыйлаганга тарбияланчу экен. Азыр болсо мугалим ата-энеңди сыйла деп жатат. Ата-эне баланы чай үстүндө болобу, бош убактысында болобу, күн сайын эскертүүдөн алыстоодо. Ата-эне айта бербейт экен. Эй, мугалимиңди сыйла деп күн сайын айта бербейт экен. Окууга баратканда эскертүү керек экен балага. Биз дагы мектепте биринчи ата-энеңди сыйла дешибиз керек экен. Биринчи. Ошентип бала адамгерчиликке, чынчылдыкка, калп айтпоого, эмгекчилдикке тарбияланат экен. Мен дагы, сиздер дагы бири-бирибизге айтышыбыз керек экен, Муну дагы эске алып коюңуздар. Эми баары даяр тарбиянын зыяны. Баарын даяр кылып берип жатканыбыз баланы эрке, чыдамсыз, алсыз кылууга алып келет экен. Баарын даярдап берсең, өз аракет кылбайт экен. Баары даярда анткени. Эч кандай проблема жок, Жыйынтыгы чарчап кетет, ишке жарабайт, окууну да алып кете албай калат. Тез таарынат, турмушта терс сынат, күрөшүп намыстануу жоголот. Берилген тапшырмадан качат, жалкоолонуп, эмгекчилдик калыптанбай калат. Демек, баары даяр. Азыр ушундай болуп атабы? Андан кылып коелу, анан кое туруңузчу. Эми баары даярдын айынан келип чыккан нерсе экен. Тарбия бул курсактын токтугу эмес. Ата-энелер ойлойт экен, баламды кийиндирип, ичиндирип жатам. Демек мен туура тарбия берип жатам. Анткени балам эч нерседен кем болгон жок деп ойлойт экен. Биз балдарыбызды багып жатабызбы же тарбиялап жатабызбы? Ичи толуп, бирок жан дүйнөсү бош калган баланын келечеги кандай болот? Биз балага эң кымбат телефонду алып берип койдук. Эң арзан көңүл бурууну аяп жаткан жокпузбу? Көңүл кымбат экенин айтып жаткан жокпуз? Кымбат телефон көтөрүп жүрөт. Бирок менин көңүлүмдү оорутуп атасың, мугалимдин көңүлүн оорутуп атасың деп айтып атабыз бүгүндө. Баардыгы көмүскөдө калып жатат, айтсаңыз союңуз. Мен айтам, мен үйдө балдарым барын айтам. Силер мына окупай атасыңарбы, монтип сабак эметип атасыңар, мисалы мен кетип атканда үйдөн обязательно ар бирине өзүм сен мону жазап кой деп кетем да. Мен ошону кечинде келчекти жазап коюш керек. Жазап койбой мен таарынам. Сүрөткө коюп кээде коркутуп. Мен силерге үмүт атсам, силер мага кайра ушундай жооп бербейсиңер депчи. Мен айтам да, бул көңүлүмдү оорутсаңар, мен да силердикин да. Мен туура. Зордук зомбулук чыкса, мугалимден сурайт, ата-энеден сурабайт. Мисалы, мектепте зордук зомбулук чыкса, ата-энесин чакыр дебейт. Дароо эле класс жетекчисин чакыр. Кайсыл сабак экен? Ошол эжени чакыр деп, дароо эле мугалимге келген эмне болот? Таяк болуп калат. Эгерде балабыз жаман жолго түшүп кетсе, биз үчүн ким күнөөлүүнү издөө маанилүүбү же балдарыбыздын тагдыры маанилүүбү? Эгер зордук зомбулук чыкса, кандай кылабыз? Биринчи күнөөлүүнү издейбиз, эмне кылыптыр дейсиңер? Эмне кылып салыптыр ал? Бирок демек бизге баланын тагдыры маанилүүрөөк экен. Жашоодо ал адам катары калыптаныш керек экен. Анын баары эмнеден келип чыгат? Эне курсактан баштап балага тарбия берет деп коет, Төрөгөндө балаң ыйлак болсо, сен боюңда барда нерв болгонсуң деп айтышат го врачтар, Ошо курсактагы кезден баштап бала тарбияланат экен. Анан сыртка чыгып чөйрөнүн таасиринен ата-эненин мамилесинен калыптанат экен бала.
Эми үйдө эмне кылып жатасыз? Азыр видеолордон, сөздөрдөн ойлонуп жатсаңыздар керек, ушинтип койгон үчүн балам ушинтип калган окшобойт деген ойлор келип жатса керек сиздерге. Чындыгында, урматтуу ата-энелер, биз өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Үйрөнбөй туруп үйрөтпө дейт. Урматтуу ата-энелер, бүгүн сиздерге жаман нерсе, балдардын жамандыгын айтпоо үчүн сиздерди чакырган жокмун. Бала тарбиялаганды үйрөнөлү деп чакырдым. Эң биринчи балага мону кылып кой, мондай нерсени кылбай атасың, сенин колуңан келбейт, жазай албайт экенсиң дебей, өзүбүз кантип бала тарбиялаш керек экендигин үйрөнүшүбүз керек. Мектепке келиңиз. Бир ата-эненин сөзү бирөөңүздөргө таасир этет, Бул мындай кылып жатыптыр, демек мен туура эмес кылып аптырмын. Бул ата-эне мындай кылат экен, жакшы жагын алайын. Мен дагы ушул нерсени балама жасап көрөйүн деп ойлоносуздар. Düşünüş керек экен. Балаңызды тарбиялоодон мурун өзүбүздү тарбияласак болот экен. Балага эң керектүү нерсе ата-эненин жанында болуусу, ага көңүл буруусу, аны угуусу. Биринчи кезекте баланын жанында ата-эне болуш керек экен. Баланы угуш керек экен, анан ал менен пикир алышканда гана бала ачылып, чачылып, ички көйгөйүн айтып берет экен. Балага эң керек нерсе ата-эненин жанында болуусу, көңүл буруусу, анын угуусу дедик. Бирок биз көбүнчө жанындабыз, бирок жоктой эле сыяктуубуз. Анткени видеодон көрсөтүп атат, бала кээде суроо берсе, телефонго берилип кетип укпай калабыз. Баланын кызыкчылыгына жооп бере албай калабыз. Ошондуктан айткан, баланын жанындасың, бирок сен жоктойсуң. Биринчи, баланын кызыкчылыгы маанилүү. Угуп жаткан түр көрсөтөбүз, бирок чындап ошо баланын сөзүн укпайсыздар. Эң ооба деп коесуң. Анан келчи деп коесуң. Бала ошондо ойлойт экен, мен апама телефончолук маанилүү деле эмес турбаймынбы деп азыр 8-класс бала ойлонот экен. Ушул курактагы балдар. Демек, кичине сүйлөдүбү, ошого маани беришибиз керек. Кичине бир нерсе суроо бердиби, ошону чечкенге аракет кылышыбыз керек. Эгер ушинтип улантсак, өспүрүм куракта агрессия. Сиздер айтып атасыңар, балам агрессия калтырып атат дейт. Телефонго, оюнга көз каранды болуп калат дейт. Ата-эненин такыр сыйлабоо келип чыгат экен, ата-энени такыр сыйлабай калат. Менин үй бүлөм мени түшүнбөйт деп жаман чөйрөгө кирип кетет экен. Демек, жаман чөйрө баланы бардык жактан курчап алат экен. Анткени ага ошол нерсени жасоо маанилүү. Балага көңүл бурбасаң, бала көңүл бурчу нерсени таап алат экен. Ал сөзсүз түрдө жаман жак, Мисалы, ата-энечелик жакшы көңүл бурган эч ким жок да дүйнөдө. Ошондуктан жаман жака бат эле берилип кетет экен. Анан биз таң калабыз дейт. Эмнеге балам укпайт мени? Деп өзүңө өзүң суроо берип, жооп таппай калган учур азыр. Эч ким бизди ата-эне болууга үйрөткөн жок. Көпчүлүгүбүз өзүбүз көргөн тарбияны кайталайбыз. Же интернеттен ар кайсы кеңешти чогултабыз. Бирок система жок. Биз интернеттен көрүп ар кайсы маалыматты ала берет экенбиз, аябай көп болуп кетти. Бирок ошону практика жүзүндө ишке ашырган ата-эне жок. Ошондуктан жыйынтыксыз. Эми ошол 1 минутталык сөзүңүз балага жоопкерчиликти туудурат экен. Балага сүйүү келет экен. 5 мүнөт сүйлөшүп койчу. 5 мүнөт сабагын карап койчу бүгүн барып. Ата-энем чогулушка барып келди эле, мени карай баштаптыр деп ойлоно баштайт. 13 жаштан 18 жашка чейинки апа баарын тыюу салган душман болот экен. Азыр переходный возраст деп атпайбызбы? Тыя эле берсең, бул сизди душман катары көрүп баштайт экен. Өспүрүм курак эң оор мезгил. Бала күтүлбөгөндөй сени көйгөйүң булагы катары көрө баштайт экен. Тыя берсең, жакшы сөз айтпай эле тыя берсең, сен менен душман катары эсептешип,
сени көйгөй катары биле баштайт экен. Сен түшүнбөйсүң, сен муунтуп жатасың, сен жашоодон артта калгансың деп азыркы жашоо менен салыштырат экен. Апа, сиз илгерки Советтер Союзундагысыз дегендер барбы? Ошентип оюна келген нерсе.